Başladım. Так, саламатсызбы? Саламатсызбы. Жашыңыз канча жашта? 50'de. 50 жаштасыз. Сиз ревматоидный полиартрит деген оору менен келдиңиз, э? Ооба. Сиз күнгө экинчи жолу келсиңиз, э? Дарыланууга. Так, бизге биринчи жолу келгенде кандай болуп келдиңиз эле? Мен сиздерге биринчи жолу келгенде өзүм ордумдан жакшы туруп баса албайтын эм. Колдорумдун муундары шишеле баардыгы. Ушул муундар шишип турат болчу, э? Баары шишип турат эле. И бүгүлбөйт эле. Бүгүлбөйт эле. Бул азыр эми ар бир муун ооруйт эле. Азыр мунулардын оорулары азайды. Оорулар качты жок. Так, а буттуку? Буттуку шишип болгон, азыр шишип кайтып. Бутуңуз Бутунун пальцтеринин астынан бери шишийт эле азыр. Демек, так бут жакты да көрсөтө бериңиз, э? Демек, буттун мыногу манжалар шишилген, э? Байпак чечип көрсөтө аласызбы? Çok öz çeçettim. Hazır hem özünü eптеп kaldı da bu. Anda hiç kim epte albaydı koçum. Mana hazır eптеп kolu menen çeçip kaldı. Так, koyunuz. Значит, ушул буттар абдан шишик болчу, мен билгенден абдан шишик болчу. Так, тизеге чейин да. Түйүнү астынан бери шишик болчу. Буттар да шишик болчу. Булар совсем шишик болчу, колени суставтары. Коленалар азайып калды. Азайып калды. Так, Азайып калды, могу жерде шишиктер кетти. Сиз эртең менен турганда мындай оорлошуп турганда кыйналат белеңиз. Ооба, эртең менен турганда эртең менен обязательно полный дене ооруйт эле. Ооруйт эле. Азыр эртең менен өзүмдү жеңил сезип турам. Сиз биринесен кармай албачсыңыз да? Же кармай албайсыз? Кармайт. Мына мисалы мен азыр ачкимин кадимкидей эле кармап, мына көрдүңүзбү? Андай сиз колуңуз менен эч нерсе кармай албайт болчу, э? Сиз ревматоидный полиартрит менен канча жылдан бери ооруйсуз? 3 жыл. Диагноз коюлганына 3 жыл болду, э? Анан кийин шишип жүргөм. Сиз келгенде аябай бойтеңиз өтө бултуйган элеңиз, э? Мен гормонду отуруп калдым. Гормонду ичип, сиздин беттериңиз бултуйган болчу, э? Мына азыр кадимкидей каттардан көрөлү мына. Кадимкидей, мына карагыла. Кадимкидей шишиктер жок. Так, жакшы. Бираз сиз ордуңуздан бирөө тургузчу эле? Ооба, сопровождающий менен. Сөз бирөө тургузчу эле. Азыр бираз болсо да өзүңүз бираз тура аласызбы? Ооба, турам. Мурункуга караганда. Ооба. Так, сизди көрөлү эми. Өзүм туруп. Абдан жакшы. Азыр эми сиздин оң бутуңуз бираз ооруп турат, албетте. Бул эми акырын кетет. Так, сиз басыңыз кичине. Сиз ушундай баса алат белеңиз? Жок, баса албайт элем. Сопровождающий менен басат элем. Сопровождающий сөз бирөө сиздин кармап, анан жөлөп, колтуңуздан кармап, анан эңкейип басып жүрөңүз. Мына азыр эми так, жакы басыңыз. Дагы мен жака кичине келиңиз. Сиз мындай баса албайт болчуңуз, э? Сиз азыр эч кандай жакы басыңыз да отуруңуз. Молодец. Так, сиз азыр гормон ичпей жатасыз, э? Жок, гормон ичпейм. Биздин сизге эң жакшы лимфа массаж жардам берди. Эң сонун ушул урматтуу мекендештер, демек лимфа массаж жана висцерал массаж. Лимфа массажды бул менин профессорум Ольга Ивановна Шишова деп айтып келем. А висцерал массаж болсо бул Александр Тимофеевич Агулов деп айтып келем. Александр Тимофеевич айтат да, дүйнө жүзүндө дейт, висцерал массаж менен бардык оорун жакшыртса болот деп айтат да. Сиз ушуга ишендиңизби? Ишендиңиз, э? Так, бүгүнкү күнгө дагы жеңил сезип калдыңызбы? Кандайсыз? Жеңил сезем, эртең менен оорубай турам. Өзүм басам, өзүм жуунасыз. Так, абдан жакшы. Оорусу жок, мурунку. Негизгиси бул муундарда оору калбай калды, э? Эми албетте мына дагы фото алып келсеңер, биз жанына сүрөттү чыгарабыз. Бул өтө чоң болчу, э? Ооба, чоң. Бул өтө чоң болчу, көкмөк болуп мынагу жери өтө чоң болчу. Мына азыр бул азайды, мына азайды. Биз бул видеонун жанына чыгарабыз. Так, менин колум кичине кысыңыз. Жакшы кармап калыпсыз, э? Абдан жакшы. Урматтуу мекендештер, дагы көбүрөөк мындай да айткым келип атат да, урматтуу биздин пациентка ошо биринчиден кийин жакшы болуп эле окуй деди. Мен мындан башка больницага барбайм. Мен ушул Бапаева методу менен жакшы болом деп келиптир. Мен ушул жерде айтып кетким келип атат да. Ошто бир биздин чала саат блогершабыз
бул Бапаеванын ишканасы жабылды, Бапаева эми иштебейт деп Кудай болуп алды да, анын баарын Кудай чечет. Бапаева иштейби аны Кудай чечет, чынбы? Бирок Кудай таалап көрүп турат да, Бапаева адамдарга эң сонун жардам берип атат. Демек Алла Тааланын сүйгөн ишин жасап атат Бапаева. Конечно, химикаттан көрө натуралдык ыкмаларды колдонуп биз адамдарды жакшы кылып атабыз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, негизинен оштук түштүк туугандар кыжаат болбоңуздар. Бапаева түштүккө барат 29-да. Бапаева баягы ишканасын временно токтоп турган болчу. Мына эми кайра баштайт. Ошол эле лимфа массаждар, ошол эле дагы башка өзүбүздүн терапиябыз болобу, башка болобу, биздин өзүбүздүн методдорду колдонуп, биз Ош чергесинде кайра эле ишибизди улантабыз. Кыжаат болбоңуздар. Бапаева иштеп атат. Кудай буйрса иштей берет.